көрүүчүлөр, мынакей бүгүн сиздер менен жалгыз терек айымдары менен ар бириңиздердин үйүңүздөрдө меймандабыз. 1 саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Бүгүнкү программабызга даярбызбы? Даярбызбы? Өнөрүбүздү көрсөтөбүзбү? Азаматсыздар. Мынакей бүгүн жайдын алгачкы күнүндө тактап айтканда Шайыр апалардын апа-апакай кийинген суп-сулуу эжекелерибиздин коштоосунда бүгүн бир программабызды шаңга бөлөйлүк деп турабыз. Анда келиңиздер алгач эле таанышуу менен баштап алсак. Алгач азыр арабызда жалгыз мырза деп агайыбызга кезек берет окшойбуз. Келиңиз анда. Мен тиги фамилиям Кыдырмаев Нарымбек, көп жылдардан бери ушу айылда кулук кызматкери болуп иштейм. Ошо. Жакшы. Мен Исмаилова Жылдыз, ушул айылдын айылдык китепканасында китепканачы болуп иштейм. Мен Дүйшеева Чынар, Жалгыз терек айылында. Ушул жерде көп жылдан бери эле дыйкан чарбасында ар кайсы жумуштар иштеп келгем. Мен Шашекеева Айнагүл. Ушул топтун мүчөсүмүн. Үйдө элебиз. Абдан жакшы. Келиңиз. Мен Тыналиева Арес, ушул айылдын өзүм тургунумун, кайра ушул жака турмушка чыккам. Аны ушул Шайыр апалардын арасындагы мүчөсүмүн. Мен Темирбаева Улбүбү. Ушул топтун мүчөсүмүн, улуусумун, апасымын. Ушул топто ушул жерде турабыз. Абдан жакшы. Мен Галчаева Жыпар, ушул топтун мүчөсүмүн, үй кызматкермин. Мен Сатылганова Айнагүл, ушул топтун мүчөсүмүн, ардактуу эс алгам. Мен Мусаева Шархан, ушул айылдын тургунумун. Ушул мүчөдө шайлапабыз, чогум үйдө. Жакшы. Мен Супаева Индира, ушул айылдын тургунумун, ушул топтун мүчөсүмүн. Мен Өмүрова Назгүл, ушу Жалгыз терек айылынын конторунда иштейм, ушу топтун төрайымымын. Абдан жакшы экен. Мынакей бүгүн Шайыр апаларыбыз алгачкы эфир десек болот апаларыбыз, Анан кичине сүрдөп жатат окшойсуздар, аябай созоңоп калдыңыздар. Мен келгенде Шайыр шаттоо күлүп турдуңуз эле. Келиңиздер, азыр сүрдөбөйбүз, ырдайбыз болушунча өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулаганга аракет кылалы, бири-бирибизди коштоп, колдоп дегендей. Азыр келиңиздер, эми программабызды бир шаңга бөлөйлүк дагы бир ыр менен баштап алсак.
азыркы чыгарма сиздерге жарашып, сонун мыкты ырдап өттүңүздөр. Анткени бул айткан сөзүмдүн дагы баягы жөнү жок. Анткени мына ушул учурда сый көрүп, урмат көрүп, андан сырткары баягы ден соолугуңуздар үчүн ырдаганга не жетсин, Азыр мен сиздерди аябай сыйлаймын. Анткени баягы карыдым деп үйдө жатып албастан, аз да болсо маанайыңыздарды көтөрүп, баягы небере чөбөрө баккандан сырткары ушундай элге көрүнүп дегендей, элге чыгармаларыңарды арнап отурганыңыздар өтө абдан кымбат десем болот. Анан элиңиздер деги эле бул топтун түзүлүшү тууралуу айтыңыздар. Анан жетекчиси азыркы учурда ким болуп атат? Ким уюштурду? Бул баягы топту дагы уюштуруу өзүнчө бир чоң жумуш. Анан буга ким баягы демөөрчү болуп, ким ушул нерсени көтөрдү? Туура айтасың, Нурзат. Мен көп жылдан бери иштеп жүрөм ушул жерде. Анан азыркы учурда көп жерлерде шайрапалар уюшулуп атпайбы? Анан мен да ойлодум, ушу айылдан ушу шайрапаларды алып чыгайын деп. Анан айылдарды кыдырдым, көчөлөрдү кыдырып шайрапа катышалы, элдин баары уюшуп атат, элден калбай биз да чыгалы деп биринчи чыгып эстек, уже көңүлдөшпөкмү. Кээ бир 5-6 чогулса калган чогулбайт. Анан экинчи жолу кыдырдым, анан акырында дагы кыдырып, анан бу четине ушул арасында ушулар бар да, ушулар бололанды уюштуралы деп калды. Анан бу жерде гана аялдар кеңешинин төрайымы бар, Толкун Дүйшөйбө деген. Ошо келин иштеп жүрсөм экөөбүз чогулуп сүйлөшүп анан ушундай уюштуралы десем, ал да жардам берди. Анан ушул чыктык ушуларчы. Анан ал келин да бар болчу, ал азыр ушул тапта жок. Аялдардын Бишкекте дин ашуына ошол жака кеткен да. Азыр учурда тиги Назгүл ошо жетекчилик кылып атат да, экөөбүз алып барып атабыз. Анан чукул деле кечеде концерт бердик. Энелер күнүнө арнап. Анан ошо бүгүн элге тартуулайды ошо менен чогулуп отурабыз. Бүгүн эфирге чыгып атасыздар. Абдан жакшы экен. Чынында баягы топ түзүлүү деле өтө кыйын нерсе экен. Анан сиз айтып калдыңыз, бири чогулуп, бири чогулбай, бир жума аракет кылдым депчи. Анан азыр ушул уюшулганына 3 айдан жүзү болуп калыптыр. Анан сиздерден азыр менин сурагым келип турат. Ушул жерде мен улуусумун, сулуусумун деп Улбуй апабыз айтып калды. Анан апабыздан сурагым келип атат. Деги эле үйдөн кантип уруксат алдыңыз, айтыңызчы. Анткени чынында мен ырдайм десе үйүнө башкача көрүнүш катары кабыл алып, сизде уруксат бербеген учурлар болду болуш керек. Бул кырдаалдан кантип чыгып кеттиңиз? Мындай экен бала. Эми ушул жерде баарыбыз деле семья бала кура, үй семья болгондон кийин чыгыш деле оңой эмес. Мен бирок ушул шайыр апа болууга, бул айылдын ичинде ушундай апалар чогулуп үшүнтүп турганга мен өзүм дилгирмин да. Ошондой болсо экен деген өзүмдүн ниетим бар. Башта да ошол айыл ичинде момундай бир дагы жылдарда көчөдө бир ушундай ыргесе болду эле. Ошондо да ушул ар бир көчө сайын. Ошого да демилге кошуп, анан могу Нарымбектин сунушуна да мен макул болуп, ошондой кылалы үшүнтөлү деп анан чыгып атабыз. Үйгө эле отура бергенде деле албетте балдар неберелерди багып атабыз. Анан бир аз убактыбызды ушул ырдаганга дагы бөлүп коебуз деп ушундай убактыбызды бөлүп келип атабыз. Туура. Анан азыркы топтун өзгөчөлүгүн да айтып өткүм келип атат. Улбуй апа мен улуусумун дагы анан ушундай өзгөчө көйнөк кийип алдым деп баса белгилеп айтып өттү да. Чынында бул дагы сонун көрүнүш. Анан кичүүңүздөр ошондо кимиңиздер болуп каласыздар? Канча жаштагы эжекебиз, 82-жи. Ошондо бул топтун дагы мүчөсү, жетекчиси катары кабыл алсак болот экен. Азаматсыздар, анан дагы да болсо суроолорум буюрса эфирдин жүрүшүндө болсун. Келиңиздер, анда кимиңиздер ырдап бересиздер?
Азыр ушул жашта жаңгуу үй менен ырдаштагы бул жеңил нерсе эмес. Апа азаматсыз. Сизге ден соолук каалайык. Келиңиз, эми Чынар эжекеме дагы мен сиздерди апа деп айтуудан дагы тайманып турам, анткени абдан жаш көрүнүп атасыздар көзүмөн. Кыздын жашын сурабайт дейт, ар бириңиздердин жашыңыздарды сурагым келбейт. Анан эжекебизге дагы суроо бергим келип атат. Келиңиз, айтыңызчы, сиз үйдөн кандай уруксат алдыңыз? Ушундай шайыр апаларга кошулайын деп. Бул Нарымбек Аяшым болот. Ушундай ырларга мурун эле катышып жүрчүмүн. Барып жүрчүмүн. Анан бул айтты, ушундай шайыр апа уюштуруп атабыз, катышасыңбы деди. Анан макул дедим, анан жолдошум дагы макул болду. Анткени мен муну менен чогуу эле кайыкка барса барып эле ырдап жүрөм. Анан сизге жеңил болгон экен. Жолдошу да ырдайт. Анан жолдошум да ырдайт, анан мен катыша бер дейт, анан катыштым. Келиңиздер, анда азыр баягы эфирибиз дагы чакан болгондуктан ар бириңиздерди ырдамакка жетишип калып, анан мен дагы көп суроомду узатпастан дагы ырдайлык. Дегеле азыр бизде дагы шайыр апалар башка айылдардан, азыр айыл аймактардан дагы шайыр апалар уюшулуп, анан көптөгөн ийгиликтерге жетишип жатышат. Анан сиздер дагы алар үчүн бир жаңылык болуп атасыздар. Сиздер азыр эфирден көрүп, ай, жалгыз терек айымдары деп дагы шайыр апалар чыккан экен деп сиздер дагы кызыгуу менен көрүп жаткан учурлары. Анан алар дагы баягы башында ушундай бир сөз түрдө кыйынчылыктар менен уюшулат экен. Анан сиздердин азыр апа-апакай формаңыздарды көрүп мен дагы аябай кубануу менен көрүп жатам, карап жатам. Анан дегеле Назгүл эжекебизге суроо бергим келип атат. Формаларды өзүңүздөрдүн акчаңыздарга тиктирдиңиздерби же бир демөөрчү, колдоочулар болуп атабы? Мындайдан турат, биз ушу жаңы түзүлүп атканыбызга байланыштуу кептин ачыгында азыр бизге демөөрчү чыга элек. Анан бул көйнөктөрдү апалардын элечегин ар ким өзүнүн эле каражатынан, өз чөнтөгүнөн чыгарып эле
бул жерден ошо баса белгилеп айтып кетиш керек. Бул тиккенге дагы, элечектин корсогонго дагы атайын киши тикмечи керек экен. Ошо баса белгилеп айтып кетейин. Разычылыкта билдирип кетем, Тыналиева Эжебиздин эмгеги чоң. Бул эже ошо Бишкектен ошол көйнөктү дагы, элечекти дагы ошо тиккен кишини Бишкектен таап, через телефон аркылуу сүйлөшүлүп, акча которулуп, анан маршруткадан тосулуп келип, анан кийилген көйнөктөр. Ушул кийимибиз, элечегибиз дагы ушундай бир өз чөнтөгүбүздөн, өзүбүздүн каражатыбыздан кетип, анан ошо Тыналиева Эженин эмгеги аркылуу, сүйлөшүүсү аркылуу, ошо жолун таап берген аркылуу келип, анан кийип элген тартуулап. Ошондо азырынча бир формадасыздар, э? Азырынча бир формадабыз. Ошо көчө, ошо жалгыз терек апалар майрамына концерт коюп бердик. Ошондо биздин депутатыбыз Жолдубаев айке, төрөгасы бюджеттин ошол бизге ошо элби формаңарга жардам беребиз деп айтып калды. Эми ошонун боосу бек болуп, дагы көптөгөн идеяларыбыз, көптөгөн ойлорубуз бар. Ошону дагы ишке ашырып кеткенге аракет кылабыз. Кечегине ошол концерт койдуңуздар, элдерге ушундай чыгармабызды тартууладык дедик. Эл кандай кабыл алды сиздерди? Элибиз аябай жакшы кабыл алышты. Көп келишти, ошо бизди колдоп, коштоп, ушул жерде кол чаап бирибиздин кыймыл аракетибизге баарыбызга ошо эл кол чаап турса, биз да ошончолук мындай жанданып, жакшы ырдаганга аракет кылдык да. Ырдагыбыз эле келип калды. Эми эфирден көрүп алып, андан да ырдагыңыздар керек. Азаматсыздар, келиңиздер, анда кийинки кезекти Назгүл эжекебизге. Маданият кызматкери болуп атасызбы? Ушул маданият үйүнүн кызматкери болуп атасызбы? Жок, мен контора аппаратынын кызматкеримин, бирок биз культура жак менен чогуу тыгыз байланышта болуп, Такай, Ырда, Самердендерде завк болуп, китепкана чежеле болуп, чогуу жүрүп, конкурстарга Назгүл эжекебиз маданият кызматкери дейлерди айткан, чынында. Азаматсыз. Үнүңүзгө береке болсун. Береке. Келиңиздер, эми Ырыс эжекеме дагы суроо бергим келип жатат. Сизди аябай чыгармачылыкта мактап жатышат, ыраазычылык билдирип жатышат. Ушундай форманы эжекебиз тигип берди, баягы колдоо көрсөттү. Себеп дегенде ушун менен деле сүйлөшүп, ушул форма жазалоо деле кыйын нерсе. Анан эжекебизге жүктөлүп, ушул нерсе колуңуздарга тийип, башыңыздарга кийип калганы анда мыкты нерсе. Анан деги эле сиз баягы чыгармачылык жөндөм шык деп койдум эмеспи? Анан бул сизде кайдан? Мүмкүн аталык, энелик өнөрдөн келгендир. Ата энелерибиз ошо ырзайт окшойт. Мен деле кички кезимде билчүмесмин. Эжекем жардайт менден улуучу. Мен дагы ошо ырдап турам. Мурун эле бул байке көчө болуп ыр кесе койду. Ошондо да ырдаганбыз. Көчө оюнчалар ырдап ушундайга такай катышып жүрөм. Өзүм ошо ырга жакын кишимин.
Анда азыр ырыс эжекебиздин дагы ырына күбө болмокчубуз. Анда кийинки кезекте азыр Жипар эжекебизге. Эжекелерибизден ырларын угуп алып, ушундай сонун ырдаган ырчыларды кайдан табабыз? Бул мурун ыркесе уюштурганбыз. Көчө сайын 5 көчөнү чогултуп ыркесе улам бир көчөгө сунуп, байгесин сайып коюп уюштурганбыз. Ошондо көрсө айылдын баары ырчы экен. Мен ошондо ушулардын баарын ошо көчөдөн таап алгам. Ыркесе баргам. Анан макулдап Ошол. Анан чынында баягы музыкалык билим болбосо дагы, анан азыр дагы биз жандуу үн менен ырдап атабыз. Анан абдан сонун үнүңүздөргө береке. Сонун. Рахмат. Келиңиздер анда дагы да ырдын артан ырдайлык дагы жанымдагы эжекем. Hey!
эжекебиздин жанында отурдумбу деп ойлоп кеттим. Азаматсыз аябай сонун ырдайт экенсиз. Чынында дагы ыр жаздырайын деген оюңузда жокпу? Ырчы болуп кетейин деп. Неме шарт берсе Сонун экен, эми келиңиздер Индира эжекебизге дагы сөз узатайын. Сиз баягы чыгармачылыктан сырткары кандай кызмат кылам дедиңиз? Эми айылда турган үйдө үй кожо экенсин. Мынакей Индира эжекебиз дагы мен үй кожо экенсимин, бирок баягы ырдагым келип атат, ырдаймын деп атат. Анан жеке ишкер айыл десек болот экен. Чакан магазини бар экен. Анан магазинде товарларды тизип атып, кыңгылдап ырдап калам деп атат. Анан Индира эжеке бул мүчө, топко мүчө болуп кандайча келип калдыңыз? Мен эжелер айткандай эле ошо айылда ар дайым ушундай иш-чаралар көп болуп турат. Ошого постоянно катышып турам. Жолдошум колдоп, коштоп мени өзү бар картышырда деп ошентип турат. Анан ошондон улам эле калбайм. Анан ушундай шайыр апалар уюшуп турганда дагы ошол эжелердин алды менен мен да барам, мен да ырдайм деп чогуу чаран келип ошентип ырдап кошуп калганбыз. Мурун концерт даярдап жүргөндө так Индира такай катышты да. Өзүн капты шиге каталбайсың го. Ырдасы кишилер өзү эле билинет экен бир концерт даярдаганда. Элес ырдасы десең келет. Такай катышты ырдасың. Канчалык чыгармасын катсаң дагы, ырдаба десең дагы суурулуп чыгат экен да. Мынакей Индира эжекебизди ошондой айымдардын катарына кошкум келип турат. Анан азыр Индира эжекебизден жагымдуу бир чыгарма болсун, ушундай ак мөөрдөй болуп, башындагы элечеги да жарашып, сып-сулуу эжекебиз. Араңыздарда бар экен, өнүңүзгө береке. Анан мынакей азыр сиздерди баягы мен биринчи ырдадым, мен экинчи ырдадым деп капа болуп калбаш үчүн мен өзүм атыңыздарды атап ырдатып атам. Анан мен экинчи ырдадым, үчүнчү ырдадым деп таарбаңыздар. Келиңиздер азыр Жылдыз эжекебизге дагы сөз бергим келип турат. Жылдыз эжеке, айтсаңыз, анан деги эле сиз үйдөн кандай уруксат алып келдиңиз? Мен эми китепканада иштейм да. 15 жыл болду. Анан Нарымбек байке менен дайыма иш-чараларга көп катышам. Кыйналыш деле болгон жок. Дайыма ырдап жүрөм да. Айылдарды кыдырып, иш-чараларга катышып. Кыскасы, баарыңыздарга колдоо көрсөтүп экен үй бүлөңүздөр, Анан адан бул дагы сонун көрүнүш. Келиңиз эми Жылдыз эжекебизден бир жагымдуу чыгарма болсун. Sen
Айгүл эжеке, айтыңызчы, бул деги эле баягы сиздер ар бириңиздер ырдап жатасыздар, мааниси терең дегендей чыгармаларды тандап алган экенсиздер. Анан бул ырды тандап алышка сиздерге ким баягы көмөк көрсөтөт? Өзүңүздөр ар бириңиздер өзүңүздөрдө мен ушул ырды ырдайын деп маанисине карап аласыздарбы? Нармек байке кеңешсин. Анда кезекти Айнагүл эжекебизге берелик. бүт эле баягы чыгармага жакын адамдар экенсиздер, көптөгөн байымдарда иш-чаралар болуп турат, ошолорго катышып, ошолорду алып кеткен адамдар экенсиздер. Анан Айна эжекебизге дагы суроо затайын. Айтыңызчы, дагы алдыда кандай максаттарыңыздар болуп атат? Мүмкүн гастролго чыгасыздар? Даярданып алып, кошуна айылдарга барып концерт койсокпу деп ойлонуп жатабыз. Дагы эки жакка чыксакпы, Нарынга эфирлерге баралы, даже Бишкекке чейин барсакпы деген ойлорубуз бар. Жакын арада. Келиңиз эми кийинки кезекте ыр кезегин Айна эжекебизге. Bye.
жырды ыргесегин шааркан чекебизге кезек бермей турат Шархан эжекебиздагы Уулбүй апабыздан кийинкилерден окшойт апабыз. Сизге ушундай колдоо көрсөтүп аткан үй бүлөңүзгө жана ушундай кесиптештериңизге өзүңүздүн дагы каалооңузду дегендей ыраазычылыгыңызды айтып өтсөңүз болот. Баарыбыз бир топ менен ырдап, Нарбек экемне тапшырмайбыз ошол аткарышып, ырбес ырларды ырдап, өзүбүз ошо каалаган ырларыбызды Нарбек экеге кеңешип, анан кайра ошол ыры менен ырдайбыз да өзүбүз. Абдан жакшы. Мынакей баарыбыз ырдадык, сүйлөдүк дегендей, мына эфирибиз дагы өз соңуна келип жатат. Жалаң кыздар жана мен деп агайыбыз отурду эле сөз башын баштап өттү эле, анан азыр жыйынтыктайбыз деп турабыз, анан агайыбыздын бир жагымдуу чыгармасы менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлык. Айда бир 10 чыгарып жүрөм алектен. Анан мен ошо бүгүн жаңы ырдын бет ачары кылып сезим деген ырды аткарып берейин. Сөзү Шуңкарбек Азимкуловдун ошону сезим деген ырына орундаштым, ошону аткарып берейин. Dayanmağa dayanmağa
алдыдагы дегеле ой максаттарыңыз тууралуу айтып өтүңүзчү. Эми алдыда биз чогуу кеңеш болуп бу айылдарга айтып атам, буюрсам айылда 1-2 жол концерт бердик. Эми өйдөгү айылдарда өсүштүн жерге тал айыл өкмөтүнүн чегинде жерге тал айылына барсак, Карачи айылына барсак, Казан куйган айылда ошо биздин чукул деле жерге тал айыл өкмөтүнө кошулду. Бир айыл өкмөт болуп аткан ошол айылдарга барып концерт коюп келели. Буюрсам тилек жакшы, буюрсам жайында ошо Бишкекке барып, эмелерге сүйлөшүп ошол чакырып ошол да барып келсекпи деген ойлор бар. Тилектериңиздер дагы да орундалсын дейлик дагы. Мына эфирибиздин соңунда Уулкан апабыздын улусу деп Уулкан апабызга анан Нарымбек агайыбызга бир эркин микрофон берсек. Силердин ишиңерге да эң биринчиден ийгилик балам. Кайсы жерде болсоңор ишиңер алдыга жылсын. Анда өмүрүңөргө Кудай береке берсин. Эң биринчи ден соолук да болгула. Жүзүңөр жарык болсун. Эми бизден бобуреки уюшулган топтун улусу болуп атам, улусу болуп ушул жерде жакшынакай ушул кыздар мени сыйлап, эже деп, жеңе деп, апа деп турган ушуларга чоң рахмат. Ушунун баарын уюштуруп, уюшулуп атканда, жумуш болуп аткан жерде өйдө ылдый болот, ушунун баарын Нарымбек көздөп, жакшынакай кылып, Булдырда да бардык жол башчылык кылат. Рахмат, бул деле ушул жерде иштегенде бир канча жыл болду. Жакшынакай обондор чыгып атат. Анан кийин Нарымбекке дагы чоң узун өмүр, бала кыласың, аман эсен болсун. Бобуреки, мен бобуреки айланамда турган келин кесегиме, сиңдилериме дегендей ушуларга чың ден соолук, чоң узун өмүрдү, ыймандын тетиге бийигин каалайм. Буюрса август айына Кудайым буюрса аманчылык койсо деп пландап атабыз. Ушул акемдин кемпине кечесин өткөрсөкпү деп. Оонун кечесин өткөрсөкпү деп айыл ичине биринчи өзүбүздүн жанагындай райондук деңгээлде улуу, же өкмөттүк деңгээлде улуу ошону ушул жалгыз терек айымдары колдоп ушу акемдин кечесин өткөрсөк деген чоң планды коюп алдык. Ушунун числосунда август айы деп белгилеп алдык. Кудайым аманчылыкка жеткирсе ушул эң жогорку деңгээлде өткөрүп алсак деген эң жакшы бир планыбыз бар. Эми Нурзатен биринчи сиздерге ден соолук болсун, токсолсун болом. Силер дагы эл ичинде төбөдө көргөнсүздөр, сиздердин дагы жумушуңар оор. Силерге рахмат, ошо сиздерди бул жердин баарын өндүрүп, элге чыгармачылыгын элге тааныталы, элге жайылталы, элдер көрсүн деп ушу келип отурасыздар. Силерге рахмат, сиздердин дагы тунук эфир каалайбыз. Сиздердин дагы алдыңарда ишиңер үйлөр менен аман эсен болуңуздар. Ишиңер ийгилик болсун. Ишиңиздерде ийгилик болсун, чыгармачылык дагы да өркүндөй берсин. Үй бүлөлүк бакыт каалайм сиздерге. Мен өзүм негизи шайыр апаларды абдан жакшы көрөм. Себеп дегенде улуу жашка карабастан ушундай эл жүзүндө чыгып жатканыңыздар абдан кубанычтуу. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз дагы өз максатына жетип жатат. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта туруңуздар. Анда кийинки кезек Нарымбек агайыбызда болсун.